Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Жана Москва шаарында эмгектенип жаткан биздин жердештер. Сиздерге Яндексиядан графиктер боюнча бүгүн видео тартмакчыбыз. Көпчүлүктөн сурап калды. Бизге кошумча жумуш кылып иштесек сападай детебиз, сааттар этпей калабы деп сурагандар да болду. Ошон үчүн бүгүн графиктер кандай алат, кайсыл жактан алат, үйдө отуруп эле алып койсо болобу же офиске барыш керекпи деп да сурагандар болду. Ошон үчүн бул видео графиктерине гана тартылмакчы. Андыктан акырына чейин көрүп, графиктер боюнча түшүнүп, класстан басып акырына чейин көрүп туруңуздар каналды. Телеграмга киресиздер. Телеграмда новости еда деген бар. Ушул жерге графиктер саат канчада чыгат, кандай чыгат, бүт бардыгын жазып турат. Намнере жазган утурныйлар саат 4:30, кечки графиктер 5-те, күндүзгү иштегендер 5:30-да чыгат экен. Мен ошо карап графикалар эстер. Бул жака селфи жөнөтүп турасыздар, күндө иш башталарда. Бул жерде отчеттер келип турат, канча иштеп атасың, канча заказ кылдың, ошолор. Графикаларда мынтип слоттон өзүлөргө тандалаттар кайсы метролорго керек. 15-тен биринчи күндөн базарга чейин график. Ал жерде 25 метрону тандасаң болот. Батыс темир жол иштеген жерлерден. Дубровка, Жуковская. Семеновский, Китай-город, Тверская. Таганский, ушундай өзүңүздөргө жаккан метролор тандаласыздар. Ошол жерден графиктерин алаларыңыздар. Өзүңүзгө кандай графиктер туура келсе, эрте менен иштейсиздер же кечинде иштейсиздер, ошо карап графика бересиздер. Азыр саат 5:30 болду, графиктер чат, намнантип. График аябай көп. Ушул жерден өзүлөрү каалаган сааттарын аласыздар. Кимдин интернет начар болсо, мына ушинтип загрузка болот. Мен азыр көчөдө болгон үчүн загрузка көп болот. Интернет начар. Если Wi-Fi'де болсаңыздар, каалаган сааттарды каалагандай кылып тандап алсаңыздар болот. График ар жумасында бир жолу чыгат, ар суббота күнү. Субботада ошол график чыккан малга выходной алып үйдө Wi-Fi'де отуруп бир жумага кеңири
тамдап алсаңыздар дагы абдан жакшы болот. Мындай болуп загрузка болуп кыйналбайсыздар. Азыр менде интернет аз болуп, өзүңүздөр көргөндөй загрузка көп болуп атат. Загрузка көп болгон себеби азыр бүт Москва боюнча Яндексте иштегендер график тандап отурат азыр. Ошого загрузка көп болуп атат.
А? Көрөрдү аны. Жана ишикни абат. Кір болды баспайдың ғой? Не izleyesiz? Grafik aldım. Как şimdi alalım? Ha? Kaçan kalasız? Keyingi cumaga. Şuna nasıl olsun? Sana grafik aldım. Grafik alıp koyun günde bana çiş gerekiyor da. Мына ушундай график алыш деле оңой эмес. Алгандар аябай көп алып калат. Күндө 16 сааттан 3 сменден кылып. Албагандар бүгүн мага окшоп жакшы ала албай калат. Кимдин интернети күчтүү болсо график ошонуку. Кимдин интернет начар болсо анда график жок.